Эсендер жакшыларым, бүгүнкү темабыз Төөлөстөр, же Дөөлөстөр. Кыргыз тарыхында Төөлөстөр жөнүндө аз тарыхый материал. Төөлөстөр Кыргызстандын 7 дубанда жашайт жана Өзбекистандагы кыргыздардын арасында көп. Туалык туугандардын билдим. Төөлөстөр эне сайлык кыргыздардын түздөн түз мураскери экенин. Кыргыздын эң байыркы уруусу. Алтайлыктарда Төөлөс, Тувалыктарда Түлүш, Монголдордун арасында Тулас деген этнонимдер менен белгилүү. Туада Улук Хем деген районунда Түлүштөр жашашат. Биздин тилде Туванын Энесай деген районунда Төөлөстөр бар. Байыркы Орхон Энесай жазууларында Төөлөс деген бул административдик аймактык бирдик. Жердин дагы аты болуп жатат Төөлөс деген. Төөлөстөр энесайлык кыргыздар экенин далилдеген талашсыз факт. Төөлөстөрдүн түбү теле жана динин уруулары дешет тарыхчылар. Орустун телега деген сөзү ушул теле уруусу менен байланыштырат. Демек телелер Төөлөстөрдүн ата бабалары славяндарды арабага отургузган, дөңгөлөк жасаганды үйрөткөн, өз убагындагы алдыңкы маданияттуу адамдар болгон экен. Алтайлык Төөлөстөрдүн тарыхын Алтайлык Акай Гине дегендин YouTube'тан таап уксаңар болот. Монголдордун Тулас дегени кызык. Монголдордун жашыруун тарыхы деген санжырасында баргы. Төөлөс, Тумат, Кори уруулары эң жакын уруулар деп белгилеген. Чингизит ханзада Арык Буканын токолу Төөлөс болгон экен. Арык Бука менен Кубулайдын такталашкан согушунда энесайлык кыргыздар күйөө баласы болгон Арык Буканы колдоп, жеңилип калат. Ошондо көтөрүлүшкө катышкан энесайлык кыргыздарды азыркы Теңир тоо менен Памиралайга көчүргөн версия бар тарыхчылар арасында. Монголдордун айтуусунда Өөлөт жана Төөлөс уруулары бир эле уруу. Баткендик Гламидин Абдрахманов деген аксакал тарыхчы бар. Кыргыздын тарыхы ар бир уруунун тарыхын издемейинче ачылбайт деп бекер айткан эмес. Эми Төөлөстөрдүн кыргыздын туусун көтөргөн көптөгөн азаматтар чыккан. 7 акенин бири Акылман Сартаке, саясаттагы тазалыктын символу болгон Абсамат Масалиев. Анан дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов. Ооба, Чыңгыз Айтматовдун теги ноокаттык Төөлөс экен. Чыңгыз Айтматовдун чоң атасы эл Кудаяр ханга көтүлгөндө Полот хандын кылычын чабып, Наманган шаарына бек болгон экен. Полот хан дарга асылганда Намангандан нары ооп, чаткал аркылуу таласта из жашырган экен. Муну Куудул Жамбыл Камчиев айтса, ишене бербедим эле. Санжырачы Анарбек Усупбаев дагы тастыктаган видео бар YouTube'та. Аман болгула, бар болгула.